Мынакей достор, бүгүн биз 2026-жылдын 18-июлунда Төрөкул ага менен мисте изилдеп жүрөбүз. Жалал Абад областыгы Нокен району. Беле коюң. Изилдөөдө секретин алыш керек бир нерсе. Бул жактар бүт ошо уруктан чыккан мистелер. Изилдеп жүрөбүз. Опуттар менен бөлүшүп атат. Быйыл мисте кандай экен Төрөкул ага? Мисте майдарақ бекен. Түшүмдүүлүгүчү, көптүгү, аздыгы. Түшүмдүүлүгү жакшы эле. Түшүмдүүлүгү жакшы эле. Жакшы. Бирок мөмөлөрү жылдагыдан майдарақ деп атаса. Жылдардан майда. Негизи бул дарак чоңураак мөмө берген буга чейинки жылдары. Майда болуп калышына эмне себепчи болушу мүмкүн? Билбейм, жамгырдан болуп. Суунун жетишсиздигинен болушу мүмкүн, а? Азык жеш керек. Ооба, азыктын жетишсиздиги. Түйгөмөдө жаан жетип, басмыл калды. Чаңдашы начар болуп, түйгө мезгилде жамгырдан түшүм аз болгон. Мен чоң эле мистелер алды. Негизи чоң болуп жүргөн, бирок быйыл майдараак дейт. Майда дейт да. Жылда чоң болуп жүргөн, быйыл майдараак болуп калган дейт. Экологиялык фактор, бирок кийинки жылы суу азык жакшы болсо бул дагы чоңоет. Мен бирдей пышырып беремин, даны толо болот, салмактуу болот. Өзүнүн эмеси жакшы болот. Сапаты. Анан көбү камера жуулуп кетет, мисте болбой калат. Меники пышырып бергендигим үчүн жылда бир жыл жакшы болот, кийинки жылы сал азыраак болот. Даны толо болгон үчүн баасы деле жакшыраак сатсаңыз керек. Болот. Базарда өтүмдүү болот. Сүйкүмдүү болот. Ушу. Сонда эми адамдарга жалпы эле мисте менен алектенгендерге толук бышырып бергенди сунуштайт экенбиз да. Şu müşteri arrendatorlar бүт бышырып берсеңер өзүңөрдүн эле пайдаңар. Төрөкул ага сиз дагы лесхозда иштедим дедиңиз эле. Канча жылда иштедиңиз? Мен 7 жыл иштедим. 7 жыл. Токой чарбада токойчу иштегенсиз? 7 жыл иштедим. Чоң рахмат. Чокулардан машина менен чыгып атабыз. Булар качка кылып аткандар нефть. Билесиңер, Кочкор Ата району, Нокен району, Кочкор Ата шаарынын тегерегин нефть боюнча кыргызстанда. 8-район, а? 8-район. Eski Кочкор Ата айылынын үстү жакта нефть казып атышат. 50% Кытайга экен, 50% Кыргызстанга экен. Билесиңер, Сокулукта, Кара Балтада Жундо деп Кытайдын эмеси бар. Нефть кайра иштетүүчү. Ошол жактарга алып барып бул иштетилет, сатылат. Бензин болот, солярка болот.